Жалпыңыздарга Бишкек шаарынан салам айтабыз. Бүгүн буюрса 14 число 1-ай 25-жыл. Бишкек убактысы түшкү саат 3:30 сиздерге ушул видеону тартып атабыз. Баарыңыздарды 2025 цифрада көргөнүбүзгө кубанычтабыз туугандар. Бул видеодо мен сиздерге кыскача растамошка боюнча суроолор болуп атат. Ошол боюнча айтып берейин дагы. Анан бул жерде бизде аукциондон чыккан машинелер бар. Туугандар, буга чейин кандай иштеп аткан болсок, бул жылы дагы, бул 2025 цифрадагы ошондой эле машинелердин баалары боюнча бир аз түшкөн. Бул бардыгыбызды кубандырат десек болот. Себеби канчалык арзан болсо, бардыгыбызга жакшы туугандар. Анан канчалык таза, пробеги аз болсо, андан өткөн жакшы нерсе жок унаа сүйүүчүлөргө. Анан растамошка боюнча туугандар. Растамошка боюнча баалар түшкөн, сеткалар түшкөн. Мисалы мен былтыры дагы айтып аттым, 2024 цифрада 2024 жылы 2018 растамошкасы 1800 болсо, уже 2025ке 2019 жылкы 2 объем Sonata New Race'тар, Kia K5'тердин баасы 2018-дин сеткасыга түшкөн туугандар. Анан растамошка көтөрүлүптүр, ар кимде ар кандай ой, мүмкүн болушунча видеону таратып коюңуздар. Мен бул жакка азыр таможня сетканын графигин мындай чыгарып коебуз. Ошол жактан карап өзүңүздөр кайсы машине, кайсы объемдогу машине, кайсы жылкы машине растамошкасы канча болот, анын баарын ошол жактан көрсөңүздөр болот. Анан биз группага дагы чыгарганбыз. Бул боюнча ошол таможня сетканын графиги чыгыш менен эле группага таштаганбыз. Ошол кыскача эч сарсан болбоңуздар. Наоборот, растамошканын баасы түшкөн туугандар. Азыр бул жерде баарыңыздардан учурдан пайдаланып, Алла разы болсун туугандар. Күндө келип атасыздар. Бул жерден ошол биз күнүгө болбойт дегенде 2-3 машинелерди чыгарып коюп атабыз, Carfax'ын көргөзүп берип атабыз. Көрүп, акчаңыздарды берип кетип атасыздар колдон келишинче. Эми ошол кече 8-ден баштап ишке киришкенбиз, ишти баштаганбыз. Мындан ары эми дальше сиздерге кызматты кыла баштайбыз. Кылганда дагы быйыл өтө башкача катуу башталды. Себеби алуучу ушунчалык көп. Себеби Бишкекте өзүңүздөр азыр Кыргызстан эле боюнча ушул корейский машинелер номер 1 болуп калды да. Себеби газ экономичный болот, анан качество жагынан дагы өзүңүздөр по факту көрүп атасыздар. Мына спортечтага чыккан шей. Так, монда азыр 3 Sonata даяр турат. Үчөө тең даяр. Мына биринчисин ачып көргөзөйүн мен сиздерге. Так. Бул ошондо 10 миллион 150ге чыкты шей. Комиссиясы бар бер жакта. Плюс комиссиясы бар. 2019 8-ай экен, интернет не болуп атат. Мына Carfax'тары боюнча туугандар, мынакей Carfax'тын полный көргөзүп беребиз. Бир покраскасы бар экен. Сол жак арткы крылоодо гана. Эми аукциондон алганда туугандар, мына жерден компьютерден өзүңүздөр бүт баарын көрүп алсаңыздар, мындай көңүлүңүздөр ток болот. Эртеси келгенде мындай разговор болбойт да, бу жери мындай экен, тиери тигиндей экен депчи. Анан сүрөт видеосу буюрса эртең барабы Бекжанча? Эртең жа бүрс күндөрдөн сүрөт видеосун полностью таштайбыз. Мынакей ушул ак Sonata New Race экен. Sonata New Race K5ке өтө спрос көп. Мага чалып сурагандар, келип кеткендер, номериңиздерди эми таппай калдык. Күнүгө 200, 300, 500ге чейин адам чалып жазат. Баягы кыла бересиздер, келе бересиздер. Но таксичный экен, Үстүндө могу чоң монитор бар экен. Электросиденье 2019. Ушунун растамошкасы $1800 болот. 160 000 оригинал пробеги экен. Так, 11 миллион 300 болгондо. Бүгүнкү курс менен 7661 долларга чыгыптыр машина. Bundan деген кошообуз жолу растамошкасы менен 11900, 12000 долларга келет экен. Бул не такси экен. Таксиде жүрбөгөн. Не такси экен. Так, андан кийин мына жерде кроссовер бар. Sportage, Kia Sportage. Мында сүрөттөрүн бир катар көрүп коелу. Мына жактан. Мынакей.
күңүрт көк түстө 125 000 оригинал пробег экен мунун. Монитор бар экен, кнопка старт-стоп бар экен, задний вид камера, мультируль, круиз-контроль, подогрев, обдув передние сиденья, подогрев руля бар, драйв мод. Состояниясы өтө идеал экен. Полоса кармайт, анан экономайзер бар экен. Чоң монитор. Бир ключ, электросиденья. Мында жылы 2019. Сиденья полный, тап-таза. Арт жагы дагы таза. Так, бул деген. Каяка качып кетти? Мынакей. Bunun басында эсептеп беребиз, туугандар. Бул жерде да 2 саната бар, даже 3 саната бар экен. Бул да 2019 3-чү ай. Кааласаңыздар кара светинен бар. Кара все равно башкача көрүнөт. Бескүлчү доступ, бунун комплектациясы жакшы экен. Так, 135 000 оригинал пробег, монитор бар, задний вид камера бар. Так, 2 ключ комплекте. Бул не такси экен. Так, бул дагы арзан чыгыптыр. 10 миллион болгондо. Бул да $6,779 чыгыптыр. Биздин кызмат акыны кошпогондо, туугандар. 7100 ушундай болуп калат экен да. 7100 биздин кызмат акы менен. Бул да где-то оформлениясы менен 12ге турат. В общем, туугандар, айтайын дегеним, ошо келгениңиздерге баарыңыздарга көргөзүп аттык. Бул жерге отургузуп алып эле полный Carfax'ын көргөзүп, бааларын көргөзүп, $300 кызмат акы кошуп сиздерге берип атабыз. Мындан ары дагы эле ошондой жөнөкөй. Эми бул жерден алганда мындай өзүңүздөрдүн көңүлүңүздөр ток болот да. Себеби Carfax'ны полный бул жерден көрүп атабыз, сиздерге көргөзүп атабыз. Ал жагынан баягындай уверенный болосуздар. Анан аукциондун машинеси баягындай аукционда өзүнүн рейтингин түшүргүсү келбейт да. Жакшы машинелерди, таза машинелерди койгонго аракет кылат. Себеби биз 99% эле аукциондон алып атабыз. Эми бир дагы машине, кудай сактасын, ушул убакка чейин коробкасы мындай болуп калды, же мотору мындай болуп калды деген эми андай нерсе көрбөй атабыз, укпай атабыз. Кудайга шүгүр, бардыгы эле жакшы, сонун келип атат. Анан бизде срок доставка 15-20 күн. Кетчиксе 20 күндө келет. Баягы эптеп эле машинелүү кылыш эмес, эптеп эле машина алып бериш эмес. Буюрса ошол Жумабек 9дабыз. Эртең менен саат 10дон келе бересиздер. Кечки 7-8ге чейин ушул жердебиз. Келип, сиздер дагы көрүп, ушул Carfax'ны көрүп, эгер башка машина болсо, бул жака депозит которуп коесуздар. Депозит таштап коесуздар. Бул жерде депозит таштагандар дагы бизде бар экен. Буларга дагы колдон келишинче алып берип атабыз. Ошол анан дагы башка кошумча маалымат машинелер боюнча, машинелердин баалары өзүңүздөр көрдүңүздөр. $7,000 тегереги бул Кореядагы баасы, буга чейин 2024-жылы 8,5 чейин ушул эле машинелерди алып атканбыз. Демек бир $1000, $500 баалары түшкөн, туугандар. Ошол дагы эмне айтайын? Дагы жаңылык болсо бөлүшүп турабыз. Ишенип көрсөткөн биздин Нур Кейжинин катталуучуларына Алла ыраазы болсун. Кызматтабыз иншалла, келе бересиздер.